Бисмилла, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааланын фазилети өтө кенен. Аллах Таала мына ушундай улуу болгон зат, анын мүлкү чексиз. Аллах Таала ушундай берешен болгон зат, эгерде пенделери аз гана амал аткара турган болсо, кичинекей бир ишти аткара турган болсо, Аллах Таала өзүнүн Аш-Шакур деген ысымы менен мына ушул кичинекей амалын кабыл кылып, пенденин соопторун эселетип, көбөйтүп берет. Биз эч качан Аллах Таала бизге убада кылган соопторго, Аллах Таала убада кылган бейиштеги орундарга, андагы жыргалчылыктарга таң калып бүтпөйбүз. Анткени Аллах Таала өтө улуу болгон зат. Аллах Тааланын ысымдарын, сыпаттарына биздин акылыбыз жетпейт. Аллах Тааланын илимине, анын кудретине биздин макулук болгон акылыбыз жетпейт. Биз Аллах Тааланын кудретин уккан кезде, Аллах Таала тууралуу уккан кезде ага ыйман келтирип, ага ишенип гана токтолобуз. Мына ошол Аллах Таала өзүнүн берешендиги менен кээ бирки амалдарды коюп койгон. Бул амал өтө жеңил. Биз тил менен айтып коебуз. Бизден бир убакытты деле талап кылбайт. Ошону айтып кое турган болсок, Аллах Таала бизге миллиондогон соопторду берип, миллиондогон күнөөбүздү өчүрүп, миллион даражаларыбызды көтөрүп, Аллах Таала бизге бейиштен бир үй куруп коет. Мына ошол дуалардын бири бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен дахала суукан", ким базарга кире турган болсо дейт. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, базарга барган кезде дагы өзүнүн адептери, ал жерде сакталуучу шарият көргөзгөн эрежелери жана кишинин ал жердеги өзүнүн адеп ахлактары бар. Мусулман адам кайсы жерде болсо дагы шарият милдет кылган адептерин, шарият көргөзгөн эрежелерин тутуна турган болсо, албетте Аллах Таала бул нерсеге пендеге сооп берип, анын күнөөлөрүн кечирип, анын жашоосуна, анын соодасына береке берип, сыйлыктарды берет. Мына ошол адептерден бири бул инсан эгерде базарга кире турган болсо, анда Аллах Тааланы эстештик, дуа кылып кириштик. Базарга кирген кезде ошол өзүнүн зикирин айтыштык. Бул базардын адептеринен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошону айтып атат: "Ким базарга кире турган болсо" дейт. Факала, андан кийин айта турган болсо: "Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хува хайюн, ла ямут, биядигил хайр, ва хува аля кулли шайин кадир" деп ушул дуаны айта турган болсо дейт. "Катабаллаху лаху алфа алфин хасанатин, ва маха анху алфа алфин сайиатин, ва руфия лаху алфа алфин даражатин" дейт. Ага миллион жакшылык жазылат дейт. Миллион сооп жазылат, жана андан миллион күнөөлөрү өчүрүлөт, жана андан миллион, жана анын миллион даражасы бейиште көтөрүлөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Башка бир риваяттарда "Буния лаху байтан фил жанна", ага бейиштен бир үй курулуп коюлат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай айтат. Базар Аллах Таалага жакпай турган орундардан болуп эсептелинет. Анткени базарда көбүнчөсү шайтандар болот. Базарда ал жерде эми көбүнчө элдер ошол бири-бирин алдаган себептүү, ал жерде бирөөнүн акысын бирөө жеген себептүү, ал жерде кээде арам нерселер сатылган себептүү, мына ошол жерде шайтандар көбүрөөк түшүп, адамдарды көбүрөөк күнөөгө баткырып, көбүрөөк ошол базардан адамдарды азгырат. Мына ошондуктан Аллах Таалага жакпаган жер бул базарлар болуп эсептелинет. Инсан эгерде базарга кире турган болсо, базардан тезирээк чыкканы аракет кылыш керек, колунан келишинче. Эгерде муктаждыгы болбой турган болсо, анда базарга кирбей эле койгон жакшы. Бул базар дегенде кандай бир кичинекей маркеттер болсун, кандай бир адамдар бир соода кыла турган жер болсун, адамдар кийим ала турган, же азык түлүк ала турган, же башка бир өзүнүн муктаждыгын ала турган жер болсун, мына ошол шариятыбызда базар болуп эсептелинет. Мына ошол базарга кирген кезде биз жогорудагы айткан дуаны айта турган болсо дейт, анда ага миллион жакшылык жазылып, анын миллион күнөөсү өчүрүлүп, бейиштен миллион даражасы көтөрүлөт деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз базарга кирген кезде дагы адамдар ошол жерде гафилетте боло турган жерге, ошол жерде шайтандар боло турган жерде
Биз жүрөгүбүз дагы гафлетте калбастан, кайдыгерде калбастан, Аллах Тааланы эскерип, жогоруда дуаны айта турган болсок, Аллах Таала бизге мына ушундай өлкөн соопторду жазып коет экен. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул дуа тилге жеңил эле. Сөздөрү дагы жеңил. Жаттап койгону өтө жеңил. Биз бул дуаны жаттап базарга барып кала турган болсок, же бир магазинге, бир маркетингге кирип кала турган болсок, мына ушул дуаны окуй турган болсок, Аллах Таала өзүнүн фазилети менен, өзүнүн берешендиги менен мына ушундай соопторду бизге жазып коет экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул дуанын маанисине кыргызча кыскача келе турган болсок, биринчи ла илаха иллаллах, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу кудай жок. Албетте бул келиме өтө улуу келиме. Ушул келимени ким айтып мусулман боло турган болсо, ким ушул келимеде бекем жүрө турган болсо, Аллах Тааладан башка эч кимге сыйынбай, Аллахтын өзүн гана кудай деп таанып жүрө турган болсо, Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынып жүрө турган болсо, анда кыямат күнүндө бул пенде тозокто төгөрүктө калбайт. Мына ушул келиме себептүү Аллах Таала бул пенделерин күнөөлөрүн кечирип жиберет. Кыямат күнүндө мына ушунда бир пенде келет дейт. Анын күнөөлөрү өтө тоодой жасаган дейт. Таразанын бир чак четине койгондо анын соопторун баарын басып келет дейт. Тоодой болгон ошол жанагы күнөөлөрү. Анын таразанын оң жагынан соопторун коеюн десе, эч кандай сообу жок дейт. Мына ошондо бир кагаз алынып келинет, ал кагазда ла илаха иллаллах деген жазуу болот дейт. Мына ошол жазууну таразанын оң жагына койгондо жанагы күнөөлөрүн баарын басып келет дейт. Ошого урматтуу мусулман бир тууганым, бул ла илаха иллаллахтын маанисин билип, биз ушул келименин артында жашай турган болсок, бул өтө орду бийик болгон сөз. Аллах Тааланын жалгыздыгына чакырган, Аллах Тааланын бирдигине чакырган улуу болгон сөз. Жана дуанын улантысы вахдаху ла шарика лаху. Аллах Таала жалгыз болгон зат. Аллах Тааланын эч кандай шериги жок. Ла шарика лаху, анын шериги жок деп бекемдеп келип атат. Лахул мүлк, бардык мүлк ээси. Биздин колубуздагы бардык мүлк Аллах Тааланыкы бул. Биз көзүбүз көргөн мүлк болсун, көзүбүз көрбөгөн мүлктөр болсун, бизге кандай неематтар келип аткан болсун, бунун баары Аллах Таала тараптан. Аллах Таала ушул берген өзүнүн мүлкүнөн эртең кыямат күнүндө бизден эсеп кысап кылат. Албетте бул мал дүйнөдөгү Аллах Таала берген неемат. Аллах Таала кайсыл жолго жумша деген болсо, ошол жолго жумшашыбыз керек. Кайсыл жолго жумшаба деген болсо, биз ал малды этият кылышыбыз керек. Жана ошондой эле убакыт дагы бул неемат. Жана ошондой эле биздин дене мүчөлөрүбүз дагы бул неемат. Аллах Тааланын мүлкү. Биздин жаныбыздагы аманат болгон дене бул жөн эле. Эртең кыямат күнү барганда бул нерседен Аллах Таалага эсеп кысап беребиз. Жана дуан улантысында лахул хамд, бардык мактоолор, чыныгы мактоо Аллах Тааланын өзүнө гана жарашыктуу. Аллах Таала өзү гана мактоого татыктуу. Юхи ва юмит, Аллах Таала өлтүрөт жана тирилтет. Бардык өлтүрүү, тирилтүү бул Аллах Тааланын өзүнө гана тийиштүү. Пайда зыян бериштик Аллах Тааланын өзүнө гана таандык. Ва хуа хайюн ла ямут, Аллах Таала өлбөй турган тирүү зат. Эч качан өлбөйт, Аллах Таала жок болбойт. Биядигил хайр, Аллах Тааланын колунда бардык жакшылыктар. Ва хуа аля кулли шейин кадир, Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү болгон зат деп мына ушул дуаны айта турган болсок, анда биз жогорудагы эскерген сооптор бизге жазылып, биздин күнөөлөрүбүз өчүрүлүп, биздин даражаларыбыз көтөрүлүп, бейиштен Аллах Таала бизге бир үй куруп коет экен. Бул дуага дагы биз бекем болуп аракет кыла турган болсок, биз өтө үлкөн соопторго ээ болот экенбиз. Бул дуаны биз өзүбүз жаттап, жана өзүбүздүн туугандарыбызга, өзүбүздүн бала чакабызга, жана өзүнүн тааныштарыбызга дагы ушул нерсени тарата турган болсок, албетте алар дагы айтып жүргөн болсо, алар алып аткан соопко биз дагы шериктеш болобуз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.